Кутмануу кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен кайрадан ТВ1 KG телеканалы жана ошондой эле 3 күндүн кечи теледолбоору сиздер менен Адилет Кайыров бүгүнкү эфирдин кезекчиси болмокчумун. Сиздер менен көрүшкөнүмө абдан кубанычтамын. Бүгүнкү дүйшөмбү күнү жакшы маанайда баштайлы деп сиздер үчүн жакшынакай маалыматтарды, жакшынакай конокторду даярдап койдук. Андыктан эфирдин башында эле мыкты Айбек Замиров аттуу аткаруучубуздан жакшынакай меланхоличный музыка сиздер үчүн тартылап кетебиз. Çalındagan sezimde baylap Suyungdu sizden bir kayran Oylarım seni erişip taştap Meni oysuz gitti kayda İzlenip gittim aygan Kaydolan kızayım olup altınday Estep kaldım ısımangda altınday Eken İsten gitme Biz aldıda bu vakit Mahabatim öçme cana dolanıp gider Sağa ciddi Özündü dengedim ayga Gönüldü çığlıtkan çayga Sılık sözün bolup payda Suyunu tabamın ayla Hemen günlerimdün barın sağa arnağım geldi Çarığım ardağım dedim seni Kolumdan karma balıslarga atlanıp men barsam deyim Tübölükü kalsam deyim Kalan kızayım olup altında Estip kaldım ısımangda altınay eken Esten gitme Yoluna biz aldıda bu vakit Mahabatim öçme cana dolanıp gider Sağa ciddi Айбек Мырзадан мыкты чыгарма Алтынай, ал эми биздин эфирде жөн гана Алтынай жөнүндө ырлар болбойт. Алтынай жөнүндө мыкты маалымат болот. Өткөндө эле Бишкек шаарында Мисс Кыргызстан 2021 аттуу конкурс өттү. Ошонун бүгүнкү биздин жеңүүчүбүз Алтынай Ботоярова бизде конокто. Мисс Кыргызстан 2021 титулунун ээси, андыктан кол чаап коштоп коелук. Биринчиден куттуктайбыз Алтынай, биздин эфирге ушинтип жакшынакай өзүңүздүн коронаңыз менен, тажыңыз менен келип отурганыңызга
Чоң рахмат. Чынында биздин эфирге аябай көптөгөн олуттуу кишилер кирет, баягы, бирок ушундай сулуулук бир эфирде керек болчу да бизге. Андыктан ушундай сулуулукту алып келген үчүн чоң рахмат. Акыркы жаңылыктар боюнча бөлүшө кетсеңиз, кандай болду конкурс, ошол боюнча сүйлөшө келүү? Баары жакшы өттү. 3 күн өтүп калды. Эмоцияларым кете элек. Аябай кубанып отурам. Ошо. Дагы эле ишенген жоксуз, э? Мыкты. Мен байкадым да, видеолордон көрүп калдым, видеороликтерденчи конкурстан. Сиз чыгып атканда, мисалы, сизге тажы берип атканда, эч кандай бир өзүңүздө эмоция болбоптур да. Бул өзүңүз ушундай инсансызбы же ошол учурда сиз өзүңүздү мындай орусча айтканда уверенно сезип турдуңузбу дейм да? Өзүмдү кармап турдум, аябай ыйлагым келди, ишене албай турдум. Бирок биз келгенде телеканалга кетет. Өзүмдүн кубанычымды ичимден кармап турдум. Баары бүткөндөн кийин ыйлап, бир да кубандым. Аябай сөз менен жеткизе албайм да өзүмдүн сезимдеримди. Мыкты. Келиңиз, ушул конкурска чейинки сиздин жашооңуз боюнча сүйлөшөлүк. До и после деп коет эмеспи? Эмне менен алектенесиз? Кандай хоббиңиз бар мындан сырткары? Мен 16 жаштамын. TSI колледжинде окуйм. Дизайн интерьер факультетинде. 5 жашыман бери моделинг сферасында өнүгүп келем. Былтыр билгендей эле 2020-жылы Мисс Бишкек болгом. Бүт күчүмдү топтоп, быйыл Мисс Кыргызстан 21-жылына келип, азыр наамды алып отурам. Мыкты. Бул наамдан сырткары сиздин максатыңыз ушул конкурска катышкан эмнеде? Ошол боюнча сүйлөшөлү. Айтып кеткендей эле 5 жашыман бери катышып келем. Мечтам десем жаңылышпайм. Сахнада 11 жыл жүрөт экем. 3 күн мурун ушул 11 жыл жүргөнүмдүн итогу чыкты да. Аябай кубандым. Бүт эмгегим акталды. Мыкты. Сиз 5 жашыңыздан бери ушул моделинг сферасында экенсиз, э? Азыр болсо 16-га чыгыптырсыз, ошондо где-то 11 жылдан бери, 10 жылдан бери. Айтсаңыз, мындан кийин дагы эмне болот эми? Конкурсту уттуңуз, Мисс Кыргызстан болдуңуз, Мисс Бишкек болдуңуз. Титулдар башка кыздарга, башка бейгичтерге калбай калды. Андан аркы жолуңуз каяка барат? Кудай буйрса, 2022-жылы Мисс Вселенная сынагына барам. Кыргызстанымдын желегин желбиретем. Мыкты. Көбүрөөк маалымат алгым келип атат да сизденчи. Анан ушул конкурстарга катышканда сизге эмне керектелет? Ошол боюнча айта кетсеңиз. Балким биздин телекөрүүчүлөр арасында дагы кыздар бар ошондой катышып жүргөн, бирок өзүнө ишене албай же болбосо бир кандайдыр бир каражаттары жетишпей жатканбы? Ошол боюнча кененирээк айта кетсеңиз, кандай лайфхактар бар, өзүңүздүн кеңештериңиз менен бөлүшүп кетсеңиз. Өзүм сахнага аябай жакын инсанмын. Эмнеге моделинг ар бир жыл келем, ичимдеги сезимдерим жагат. Ички дүйнөнү күчтүү кылат деп жаңылышпайм. Келген кыздар бул сынакка аябай өзгөрүлөт. Өнүккөнүнө көп салым кошушат. Beauty Company Hairstyle'га ыраазычылыгымды айтам. Анткени көп кыздарды өзгөрттү. Өзүмдү алсам, мен ички дүйнөм аябай күчтүү инсан болдум десем жаңылышпайм. Каражаттан чынын айтсам, көп эле кетет. Бирок ар бир талап зор эмгекти талап кылат. Биз билгендей эле эчтеке өкүнбөйм. Келгениме, сынакка катышканыма баарына ыраазымын. Мыкты. Сиз өйдө да айта кеттиңиз, ошол көп кишилер жардам берип атат депчи. Бул сынакка катышканда да өзүңүздүн командаңыз болот экен да, дизайнерлер, мисалы, визажисттер, ошолор боюнча дагы маалымат берип кетсеңиз. Бул конкурстун уюштуруучулары өзлөрү береби же сиз өзүңүз ошол команданы топтойсузбу? Конкурстун өткөргөн организаторлору макияж менен прическа, фотосессияларды бизге беришет, а калгандарыбыз өзүбүз каражатын төлөйбүз. Көйнөктөрүңүздү мисалы, башкалардын баарын кийимдерди өзүңүз алып чыгасыз. Финалга өзүбүз алып чыгабыз. Полуфиналга полностью предоставлять этип берет. Мыкты. Анан баягы конкурстун өзүнүн жүрүшү боюнча да сүйлөшөлүк.
бул жерде баягы сулуулукту көрсөтүш гана эмес, өзүңүздүн дагы ички дүйнөңүздө болуп жаткан талантыңызды ошол жерде көрсөтө алчу нерселердин баарын көрсөтөт экенсиз, билимиңизди дагы. Ошолор боюнча айта кетсеңиз. Мисс Кыргызстан сынагында биринчи полуфинал болот, андан соң финал болот. Биз 4 ай даярдандык, кыздар менен эжесиңдей болуп калдык. Полуфиналда биз 3 образ көрсөтөбүз. Финалда болсо уже ар бир кыз өзүнө эле таянат. Биринчи выход кыргыз кийимдеринен чыктык. Андан соң талант көрсөттүк, видеоролик. Анан итөгүн угабыз. Мыкты. Ырдадыңыз дагы, бийледиңиз дагы, ошол таланттарды көрсөттүңүз. Мен талантымда сиз көрсөңүз керек, бийледим. Биринчи эркек болуп бийледим, андан соң кыз болуп бийледим. Лезгинка. Жок. Лезгинка 2020-жылы бийлегем. Быйыл ошондой эле бий, бирок мааниси кандай десем башка. Кыргыз маданиятына тиешелүү, э? Кыргыз эпосуна. Бул талантым менен эмне көрсөткүм келди? Аял киши эркектей да ички дүйнөсү күчтүү болушу мүмкүн. Андан соң шөкүлөнү алып чыктым. Кыргызстан желеги, анткени шөкүлө кыргыз улуттук баш кийимдеринен десек жаңылбайбыз. Ошон үчүн патриотка кыз турбайсызбы өзүнчө? Мыкты. Анан моделинг сферасы, туура айтып атамбы? 5 жылдан, 10 жылдан бери жүрөт экенсиз, э? Анан Кыргызстандагы ушул моделинг сферасынын деңгээли жөнүндө айта кетсеңиз. Сиздин көз карашыңыз боюнча. Кандай десем, көптөрү түшүнбөйт десем жаңылышпайм. Анткени мурунку заман менен ойлошот, баары чын айтсам көп кыздар бузулган деп, бирок андай эмес. Биздин деле ата-энебиз бар, карап турушат. Кыргызстанда моделинг аябай деле өнүккөн эмес десем жаңылышпайм. Бул баягы адамдардын болгон мамилеси, менталитет боюнча айтып атасыз, э? А негизи ошол модель менен кандайдыр бир кардардын, компаниянын мамилеси боюнча да айта кетсеңиз. Сиз дагы көп мисалы жерлерге барасыз да, фотосессия кылганга, видеосуна тартылып бергенге, ошолордун кийимдерин кийип баягы көрсөтүп, элгечи. Анан ошол мамиле жөнүндө айта кетсеңиз, кардар менен ошол непосредственно модельдин. Ал деле бизде өнүккөн, өзүңүз көрөсүз, баары Instagram аркылуу чыгышат. 5 жыл болсо керек, өнүгүп баштады. Бирок мен чет өлкөгө чыкканга таянам да. Чет өлкөдөгү дүкөндөр менен иштегим келет. Бияктан акырында эми баштайм. Баягы эл аралык деңгээлде чыкканда сиздин башкача иштеп баштайсыз анда, э? Башкача деңгээлге көтөрүлөсүз. Мыкты. Эмне үчүн Кыргызстанда ошону мисалы өнүктүрсө болбойт? Ушул сферанычы? Айткандай эле. Бул суроону бергенин себеби мындай аябай эле оор суроо эмес, бирок сиз баягы Мисс Кыргызстан болуп атпайсызбы? Кыргызстандын мыкты айымдарынын бири, туурабы? Анан ошол сиздин баягы өзүңүздүн бэкграунд чогулду да, ошону колдонуп баягы Кыргызстан модельдерин өнүктүрүп деген сыяктуучу. Ойлонуп кеттим да просто. Айткандай эле чөт өлкөгө барып, мен кыргыздын кызымын деп баарына айта алам. Ошондо кыргыздын кандай сулуу кыздары бар экенин көрүшөт. Чет өлкөгө чыксаңыз, Кыргызстан көтөрүлөт деп, моделинг сферасында көтөрүлөт деп жаңылбайм. Кыргызстандын ичинде жүрө берсек, ушул жерде эле калып калабыз. Чет өлкөгө кандай кыздар экенбиз, кандай ата-энебиз воспитание бергенин көрсөтсөк жакшы болмок деп ойлойм. Эл аралык деңгээлге чыгарыш керек экен да, э? Анан бул конкурсту жеңгенден кийин жашооңуз канчалык деңгээлде өзгөрдү? Баарын ушул детально айтып берсеңиз, мисалы, күнүңүз башталгандан аягына чейин. Конкурс бүткөндөн кийин саат 4-төрдө журналисттер чалып баштады. Кечки 4-тө же таңкы 4-тө? Кечки 4-тө. Ата-энеме жазып баштады. Менеджериме жазып баштады. Анан Инстаграмда подписчиктерим көбөйдү.
Канча пайыз кошулду? 10 миң. 10 миң. 10 миң. 10 миң болду, Мурун 24 миң болчу, азыр 35 миң болду окшойт. Өзүм жан дүйнөмдө эми тынч болуп калды. Анткени тиги жылы Мисс Кыргызстан деп утуп келгенмин. Эми незавершенное дело калган жок деп айта алам. Жакшы башка эмеге өзгөртү да. Досторуңуздун болгон реакциясын айта кетсеңиз, ата-энеңиздин, жакындарыңыздын. Апам аябай кубанды, туугандарым да чалып кубанышты. Ботоярова фамилиясын көтөрүң деп. Той беришти. Койсой. Туугандарым сыймыктанды десеп жаңылышпайм. Досторуңуздун, курбуларыңыздын реакциясы боюнча айта кетсеңиз. 2020 жылы курбуларым көрө албастык болгон. Быйыл баары жакшы деп айта алам. Аябай сүйүнүштүү, курбуларым келди. 2020 жыл эмне үчүн көрө албастык болду? Мисс Бишкек утканым көрө албастык болчу. Ар бир сөздөрдү айтышып, ошол убактан кийин курбуларымдын кыздарды тандап баштадым. Өзүңүздүн чөрөңүз моделинг сферасында дагы иштейби ошол жерде же өзүнчө башкача же? Өзүнчө башка. Мисалы мектепте, школдо мугалимдердин реакциясы кандай болду? Сиздин ошол оценкаларыңызга, бааларыңызга азыр коюп атышабы? Мейли эми сен Мисс Кыргызстан болуп турсуң, 5 кылып коеюн деп. Жок, андай бизде жок. Бизде американский правила менен баары ага маани болбойт. Андай өтүп кетпейт экен да, Жок. Мыкты. Сиздин баягы Инстаграмда деп атпайсызбы? 10 миңден катталуучулар кошулуп, баягы 35ке чейин жетти депчи. Өзүңүздүн мамилеңиз кандай Инстаграмга жана социалдык тармактарга? Подписчиктерим билсе керек, мен активно Инстаграмды жүргүзбөйм, бирок эми баштайм. Бул өзүңүздүн баягы Инстаграм баракчаңыз гана эмес, негизи эле соц тармаккачы кандай карайсыз? Өзүм Инстаграмда эле отурам. Башка жерлерде андай деле. TikTok, Инстаграм ба? Ооба. Бул жерде позитивдүү карайт экенсиздер, Ооба. Колдонуучулар жакшы экен. Мыкты. Анан мисалы кээ бирлер айтып калышат го, баягы соц тармактардан өзүңдүн өмүрлүк жарыңды тапсаң болот депчи. Сиз буга кандай карайсыз? Мисалы. Айтып кетейин. Сизге жазып атпаш керек да Инстаграмга, ошон үчүн ушул суроону бердим да. Ооба, мен азыр аябай жашмын. Биринчиден окуу жайымды бүтүп, андан соң даяр болом деп айта алам, бирок азыр ата-энем каршы. Өзүңүздүн жеке жашооңуз жөнүндө маалымат бере албайсыз, Жигитим жок, баары сурашат. Азыр эң башкы суроо жигити жок, ошол. Бүттү, ушу менен эфирди бүтүрө берсек болот. Бербесин. Мыкты. Сиздин кийинки пландарыңыз жөнүндө да сүйлөшө кетелик. Мисс Кыргызстанды утуп, анан Мисс Вселенная кетесе. Негизи ушул моделинг сферасы бул мындай бетке айтканда элечи, определенный жашка чейин эле гана эмеспи, туурабы? Сиздин планыңыз боюнча канча жашка чейин ушул моделинг сферасында жүрөсүз жана андан кийинки сиздин жолуңуз? Аны айта албайм, канча жашка чейин жүрөм. Бирок мен бизнеске жакынмын. Кудайым буйрса, бизнес ачам деп ойлойм. Бул кайсы тармагы? Ресторатор болосузбу же соода тармагындабы? Аны айта албайм. Бул сыр бойдон калат, э? Мыкты. Анда ушул Кыргызстандагы бизнес сферасы боюнча, ишкерлер боюнча сүйлөшөлүк. Сиз көп нерсени билет окшойсуз бизнес тармагында. Кандай ойлойсуз? Кыргызстанда негизи эле ишкердик тармагы өнүккөнбү? Өнүккөн деп айта алам. Ооба, өнүккөн. Бирок кандай деңгээлде аны өзүм да билбейм. Анализ кылган эмессиз? Жок. Бул жөн гана сиздин баягы кызыккан тармак, бизнес жүргүзүү. Мыкты. Сиздин баягы өмүрлүк келечектеги өмүрлүк жагыңыз менен, үй бүлөңүз менен сүйлөшөлүк. Балким Кыргызстанда
консервативдүү адамдар көп эмеспи? Анан баягы өзүнүн баягы эски менталитети менен жашагандарчы. Анан менин жубайым үйдө отуруш керек, көп нерсеге барбаш керек деген инсандарга кабылбаңыз, бирок чындыгындачы. Бирок кабыл калсаңыз ошондой окуяларда кандай чыгасыз? Бирок сиздин сфераңыз медиа сфера болуп атпайбы бул жердечи? Сиз көпчүлүк адамдын көзүндөсүз, анан жубайыңыз ушундай каршы чыгып атса. Мен ойлойм, мен жубайым мени түшүнөт деп, анткени тандаганда эле өзүбүзгө жакын адамды тандайбыз. Адам сүйсө эч качан сүйгөн жарына кызыккан ишине каршы болбойт деп ойлойм. Ошон үчүн Кудайым буйруп жакшы жубайым болот деп. Мыкты. Чындыгында суроо калбады. Сиздин баягы мыкты тажыңызды карап эле толкунданып да кеттим өзүм дагы. Анан негизи эле оор экенби? Ооба, оор. Түпсүз отурасыз, Эгер ыңгайсыз болуп атса, алып койсоңуз болот диванга. Жок, жакшы эле. Эң жакшы, Анан баягы модельдердин да көп баягы тренировкасы болот эмеспи, спортсмендерде элечи, башына китеп коюп, ошол боюнча кетсеңиз, бул чындыгында эле пайдасы барбы? Ооба, пайдасы бар. Бул баягы осанканы кармайт, Осанкага, ооба. Аны мен 9 жаштан баштап үйрөтүп баштаган. Бирок азыр аны кичине унутуп калдым. 5 жашыңызда өзүңүз баргансызбы же ата-энеңиз аркылуубу? Ата-энем аркылуу, апама ыраазычылыгымды айтам. Апам алып баргандан кийин кызыгып баштадым моделинг сферасына. Ошондо сиз ал кезде 5 жашыңызда өзүңүздүн баягы түшүнүгүңүз жок болчу, моделинг сферасы боюнча? Жок. Мыкты. Анан сиздин балалык чагыңыз көпчүлүк учурда ушундай медиа сферада өткөн экен да. Ооба. Анан оюңуз боюнча балалыгыңыз жакшы эле болдубу сиздин? Балалыгым аябай кызыктуу болду. Баарына ыраазымын ата-энеме. Мага бүт шарттарды түзүп бергенине эч нерсе өкүнбөйм. Көп баягы азыркы учурда балдар ата-энелери менен карама каршы мамиледе болот эмеспи? Баягы курстарга барыш керек же болсо барбаш керек дегенчи. Балдарды деген кичинекей кезинен баштап курстарга алып барбай эле ойнотуш керек, жакшы балалыгы болуш керек деген оюңуз боюнча кандай? Бул туурабы? Балдарды курстарга алып барып жакшы жакка отуруш керекпи же тескерисинче полностью баягы бекерчилик жашоо менен өткөрүш керекпи? Жок, ар бир бала өнүгүш керек деп ойлойм. Үйдө отура бергенде эч нерсе чыкпайт деп айта алам да. Мыкты. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде конокто мыкты айымдардын бири, Кыргызстандын биринчи айымдарынын бири, мыктыны жакшынакай сырлар менен бөлүшүп жаткан учуру биз эфирибизди улантабыз. Алдыда жарнама сиздер үчүн. Биз андан кийин улантабыз. Кечтин кезекчиси Адилет Каиров. Жаңы кошулган биздин телекөрүүчүлөргө баарыңыздарга салам. Бүгүн бизде конокто Алтынай Ботобаева, Мисс Кыргызстан 2021 титулунун ээси жана ошондой эле Мисс Бишкек 2020. Туура айттымбы? Кош келипсиздер, чоң рахмат. Алтынай, Кыргызстандын азыркы учурда болуп аткан акыркы окуялар боюнча сүйлөшөлүк. Интеллектуалдык жактагы болсун бизде, жөн гана баягы сулуулук эмес. Сиздин оюңуз боюнча акыркы окуялар болуп атат Кыргызстанда. Баары жакшыбы? Мисалы, кандайдыр бир көйгөйлөр болуп атса, ошолор боюнча бөлүшө кетсеңиз. Өзгөрүп кетти. Бирок азыр баары ордуна келип баштады. Мыкты. 2020-жылы сиз Мисс Бишкек болдуңуз. Бул сиздин биринчи конкурстардын бири, э? Же буга чейин дагы конкурстарга катышып жүргөнсүздөрбү? 20 сынак. 5 жашыңыздан бери азыркы жашка чейин. Тажаган жоксуз. Өзүңүздүн дагы титулдарыңыз боюнча айта кетсеңиз анда. Биз просто маалыматты берген боюнча бизде 2
сиздин титулуңуз бар да, ошондо Мисс Бишкек, Мисс Кыргызстан. 20 конкурстун арасынан, сынактын арасынан дагы болтура болуш керек, Mini Miss Fashion. 2 жыл аралыкта, Украинада. Украинадагы сынак боюнча айта кетсеңиз. Чындыгында бул эл аралык деңгээлдеги сынакта турабы? Болуп өтөт. Эмнеге дегенде аякта башка деңгээлде өткөзүлүшөт. Баары даярданганы, кандай кыздар башка өлкөдөн, баары башкача десем жаңылышпайм. Баягы уюштуруу учуру боюнча айтып атасыз, Ооба. Эмнеси менен айырмаланат экен Кыргызстанды? Башка кыздар өлкөлөрдөн келгенде таанышканда сценалары, сахналары кандай, освещениялары баары башкача. Бизде бул кичине өнүкпөгөн дей алам. Мыкты. Анан сиз баягы Мисс Кыргызстан болдуңуз. 5 жашыңыздан бери келатасыз моделинг сферасында. Көп эле мисалы спортсмендер кичинекей кезинен бери машыкканда баягы өзүнүн баягы визуалдык жактан чоң көрүнүп, жашоосунда дагы спорт болуп калат эмеспи? А сиздин жашооңузда кандайсыз? Чыныгы мындай жашоодо, жөнөкөй эле. Мисалы, көп эле учурда медиа сферасында иштеген кишилер чындыгында камерага өзүн баягы алып барганды билет. Мен дагы көрүнүп калгам, ушу камера күйгөндө эле осанканы түзөлүп, туура сүйлөп каласың, бирок чын жашоодо мунун баарын колдонбойсуң. А өзүңүз чын жашоодо кандайсыз? Мен аябай Тартынчаакмын. Ооба, тартынчаакмын, сабырдуу кишимин. Ар нерсеге маани бурбайм. Айтып кеткендей эле хейтерлерге Такыр жооп бербейсиз? Жок. Аларга кымбат убактымды бөлгөнгө даяр эмесмин. Насага. Өзүм билем 16 жаштан бирок улуу көрүнөм экенин. Комментарийлерди окуганда 16дабы же 25-те, 26 деп жазат экен. Бирок Бул сизге катуу тийеби? жок. Анткени мен эчтекемди жасаткан эмесмин. Кудай кандай жаратып койгон, ошондой эле жүрөм. Может, боюм үчүн улуу көрүнөм же айткандай эле макияж үчүн, бирок мындай жашоодо макияжсыз жүрө алам. Тартынбай эле. Эмнеге дегенде съемка чыкканда сиз билсеңиз керек, камера кичине башкачараак көрсөтөт, макияжсыз болгон. Көп жазыптыр, эмнеге сынактарды макияжсыз өткөрөт деп. 4 ай даярданганда кыздар макияжсыз эле жүрөт. Сахнага чыкканда эми кичине боёнобуз, анткени сахна деген сахна. Ошон үчүн маани бурбайм аларга. Мыкты. Башка көп эле кыздар болду да конкурска катышканчы Мисс Кыргызстанда. Бүткүл Кыргызстан боюнча бардык региондордон, областтардан келишти. Канча тааныш таптыңыз? Канча курбу таптыңыз? 30 Эч ким эмес. 32 кыз финалда катышты. Ар бири мени жакшы мамиледемин. Бирок акыркы окуя мени капа кылды. Бирок топ 10 кыздар менен сүйлөшөм. Анан дагы 7-8 кыз бар. Ушул күнгө чейин сүйлөшүп келебиз. Акыркы окуя боюнча деп кетсеңиз, эмне болгон акыркы окуя? Сизди капа кылды? Менин подтанцовкам бар болчу. 2 костюмумду жыртып салыптыр. Кайсы кишилер кылганын билбейм аны. Конкурстун жүрүшүндө? Конкурстун жүрүшүндө. Раздевалкадан эле? Ооба, получается, подтанцовкам күйүп жаныш керек болчу. Фишка ушулда да болчу. Бирок чыгардын астында 2 костюмдун проводдорун кайчы менен же эмне менен жуулуп салыптыр.
Бирок мен ойлойм бул сынакка катышкан кыздар эмес деп. Анткени ал убакта ага чейин эмес болсо керек дейм. Ким кылса дагы Жакшылык каалап кетебиз. ооба, Ким кылса да жакшылык. Чындыгында ден соолукта болуңуздар. ага чейин түшпөйм. Ушунчалыкка чейин барган киши анда мен туура жол менен баратырмын да. Костюмдарым кескенге чейин жетсе, кандай инсан экенин билбейм. Бирок аягы сиз Минск Кыргызстан болдуңуз. Ооба. Ал киши чындыгында канча кезсе дагы, канча сизге буттосо дагы аягы ан үчүн польза чыккан жок, Ооба. Сиздин оюңуз боюнча башка кыздардан сиздин айырмачылыгыңыз эмнеде? Неге дегенде моделинг сферасында 11 жыл бою алектенип келем. Сахнада ар дайым күлкү менен чыгам. Жюрилер менен, көздөрүм менен таанышсам. Чындыгында урматтуу телекөрүүчүлөр, Алтынайдын жанында отурганда көзү менен караганда аябай сүрдүү экен. Бирок катышкан ар бир кыз бул наамга татыктуу десем болот. Бул суроону берген себеби өзүңүз айтып атасыз, 32 бийкеч катышты деп, конкурсантка. Анан алардын арасынан бирөөнү суруп алыш дагы оңой эмес да. Анан сиздин оюңуз боюнча кандай айырмалар болду сиздин чыкканыңызда, сиздин номерлериңизде? Талантым, видеоролигим жакшы болду. Видеоролигимде Кыргызстандын кандай жерлери бар экенин көрсөттүм. Ал видеороликти кыйынчылык менен тарттык. Может, талант менен видеоролик көтөрүлүп кетти, бирок сахнада дагы өзүмдү уверенно алып жүрөм. Жылмаюңуз, көз караштарыңыз бар алып койду. Мыкты, чындыгында бул татыктуу деп эсептейм. Анан кийинки суроо аябай кызык болуп атат да магачы. Сиз көчөдө басып баратканда, подиумда басып баратканда эле басасызбы же ал кезде дагы өзүңүздүн багы профессионалдык жактан кээ бир таланттарыңыз кетип калабы? Жөнөкөй эле обычный эле басасызбы же ал кезде дагы өзүңүздү кармап, осанканы түздөп дегендей? Жок, жөн эле басам. Осанка менен, бирок жөн кишидей эле. Кичинекей кезден бери алектенип жүргөндөн кийин баягы биздин денебизде да калып калат эмеспи кээ бир нерселерчи? Ошон үчүн билгим келип атат да, бул да сизде калып калганбы депчи, калыптанып. Жок, сахнага чыкканда ички сезимиңиз башкача болот, жөн жүргөндө башкача. Мыкты. Чындыгында сиз сахна боюнча көп айтат экенсиз, сахнаны аябай жакшы көрөт окшойсуз. Бирок чындыгында сиз жашоодо аябай тартынчаакмын деп атасыз, уялчаакмын деп атасыз. Бул экөө кантип кошулбайт да бул эки нерсе. Сахнага чыкканда тескерисинче сен баягы уялбай өзүңдү алып барышың керек да. Сахнада уялбайм. Бийлегенде деле басканда дагы эл менен, көз менен ойногонду жакшы көрөм. Мага сахна аябай жагат. Мыкты. Көчөдө басып баратканда кээ бир кыздар же болбосо балдар басып баратканда сиз баягы күлкүңүз келеби? Бунун осанкасы түшүп калыптыр, бул мындай басыш керек экен деп. Жок. Мындай анализ жүргүзбөйсүз, Жок. Ар бир киши өз аркандай, андай жүрөт дейм. Жок, тескерисинче карап анализ жасап, бул азыр мындай басып барат, мен бул жерде мындай басмакмын деп, андай кылбайсыз. Жок. Мыкты. Сиздин күнүмдүк азыркы учурда конкурстан кийин күнүмдүк баягы убактыңыз кандай өтөт? Ошол боюнча айта кетсеңиз. Эртең менен качада турасыз? Каякта жашайсыз деп эле? Тамаша. 7-де турам. Мектепке, колледжге барам. Андан соң съемкалар. И үйгө барып, үй бүлөм менен отурам. Күн сайын съемка. Азырынча ооба. Съемкаларыңыз боюнча айта кетсеңиз, бул эмне болгон съемка? Фотосессияларбы же видеороликтерби, кандайдыр бир долбоорлорбу? Фотосессия, интервью, көбүнчө съемка, фотосессия. Фотосессиянын процесс жүрүшү боюнча айта кетсеңиз, сизге аябай жагат болуш керек, Сүрөттөргө түшүп, реклама кылып, ошол эле кезде акча каражат да түшөт, өзүңүзгө сүрөттөр да түшөт, туурабы? Сиздин талантыңыз менен, өзүңүздүн сулуулугуңуз менен тайбет берген. Процесси боюнча айта кетсеңиз, бул канчалык деңгээлде оор? Фотограф менен мамиле түз биринчиден оор, анткени билбеген кишиге өзүн кандай десем, ачылыш оор.
бирок 20 мүнөттөн кийин уже өкмөргө мамиле түзөсүңөр деп ойлойм. Сиздин баягы кандайдыр бир лайфхактар барбы? Кеңештер мисалы. Өзүңүздү кантип ачасыз? Жок, лайфхактар жок. Бир гана барасыз. Камера киргизгөндө эле башталат, э? Ну, фотограф кандай болуп атат, исправлять этет, андан соң учитывать этет эми. Мыкты. Алтынай, чындыгында сизге чоң рахмат. Сизди куттуктайбыз. Суроолорду берип кыйнап ийдим окшойт аябай эле, э? Бирок сиз келип ушундай жакшынакай маек куруп бергениңизге чоң рахмат. Сизди дагы күтөбүз. Эмки эфирлерге уже Азиянын сулуусу, Азиянын периси болгондо келиңиз, э? Бизге обязательно. Анан сизге дагы убакыт берелик. Балким телегөрүүчүлөргө кайрылууңуз бар, кеңештериңиз бар, досторуңузга салам. Үй бүлөңүзгө, ата-энеңизге. Баарыңыздарга салам. Ата-энеме ыраазычылык айтам. Кыргыз элим колдоңуңуздарга чоң ыраазычылык таазим этем. Кудайым буйрса, Кыргызстанымдын желбиреткенге даярмын. Мынасы чоң рахмат. Чындыгы спортсмендердин, олимпиадалык спортсмендердин сөздөрүн айтып койдуңуз. Бизде конокто Алтынай Ботобаева, Ботоярова, кечиресиздер. Кыргызстандын периси, Кыргызстандын 2021 жылынын мыкты айымдарынын бири жана ошондой эле Мисс Бишкек 2020. Сизге чоң рахмат. Биз эфирибизди улантабыз. Алдыда мыкты сюжеттер жана жакшынакай маалымат бир гана сиздер үчүн. Кечтин кезекчиси Адилет Каиров. Сиздер менен кайрадан ТВ 3 күнүн кечи теледолбоору. Бизде конокто мыкты адамдардын бири, мыкты инсандар. Орусча айтканда, наконец-то кыргыз киносу боюнча, кыргыз индустриясы, кино индустриясы боюнча сүйлөшөбүз. Бизде конокто Марс Түгөлов, Төлөм Шокеев атындагы Кыргыз фильм кино студиясында үн режиссер, жана ошондой эле кинематография союзунун Кыргыз Республикасындагы мүчөсү, жана ошондой эле кинематограф отличниги. Туура айттымбы баары? Туура. Сизди биринчиден куттуктайбыз, Марс байке. Чоң рахмат. Жакында эле ушул жөөгүлүк тасмасы Ак эл бир статуэткасын алды. Сезимдериңиз кандай? Негизи баары жакшыбы өзүңүздө? Сезимдерим кандай деп айтсам, сүйүнүч да. Көптөн бери күткөнүм, мындайча айтканда, номинант болуп жүрчүбүз буга чейин. Анан ушул жылы буйруп, ушу тасма менен жасап, анан албетте сүйүнүч. Тасма боюнча кыскача айтып берсеңиз. Спойлер кылбай. Спойлер кылбай. Ошол башкы ролдорду бири деген Темирлан Эмбаткар, Жекшен аты кинодо башкы ролдо Жекшен болот. Ошол бала менен атасынын кандай айтсам, үй бүлөлүк кыйынчылыктар болот, атасы менен баласы болот. Ошол кыйынчылыкта бала башкы ролдо болуп жеңип чыгат да. Материалдык жактан, духовный жактан, аргасыл жактан ар кандай жанагы кандай айтсам, бизде тушо тойлодо байгелерге чуркап, ошолорду утуп кээде утулбай ошолордун үй бүлөсүнүн алдына сурап чыгат да. Сценарийдин жаралышы боюнча айта кетсеңиз, идея каяктан пайда болду? Негизи бул суроо негизи режиссерго кичине таандыгыраак да, бирок мен үн режиссермун, үн жагынан, бирок сценарий ошол бул Эрнис байке жазган, Эрнис Абдыжапаров жана Мирлан Абдыкалов режиссер ошо экөө жазышкан да. Үн коштоп атканда сизде кандай сезимдер болду? Жана кандай баягы көйгөйлөрдү көрө алдыңыз, сезимдерди актерлордунчу? Бул кинодо көбүнчөсү эми азыр кино мурун үн коштоо болчу көбүрөөк, азыр болсо биздикилер эми мындайча айтканда, орусча айтканда ошол тартуу учурунда ошол жактан жазып калып атабыз да, биринчи максат. Анан мен ошол жактан жазгам, площадкада башталышы күнүнөн баштап, аяк үн дагы эң аягына бүтөт. Монтаждалат, анан кийин үнгө берилет, анан көбүнчөсү бизде бул жакта озвучка болгон жок, то есть которулган жок, дубляж болгон жок. Кино тартылуу учурунда жазылган үндөр да, бүт полный. Бул суроону бергеним үн коштоочулар коштоодон мурда персонаждын өзүнө кирип, ошону сезип, анан үзүп коштойт эмеспи? Сиздикиде ушундай лайфхактарды колдоносуздарбы? Ооба, албетте. Сценарийде болуп жаткан окуяларды переживать этип, баягы жалпы актер мененчи? Кошо, ошолор менен кошо бересиң. Ыйлап, күлсө күлүп деген. Кээбирки актерлор айтат да пульттан айтканда, силер сүйлөп берсеңер же айтып берсеңер, же мисалы ыйлап аткан, же кыйкырып аткан, жинденип аткан мал болсо бизге айтышат. Силер айтып көрсөңөр, анан кийин биз ошону туурап берели деп. Жана биз кошо туурайбыз, ыйлап, урушта урушуп, кыйкырса кыйкырып, анан бизди кошо туурайт. Ошол учурда бизде кирип кетебиз да ошол рөлгө, жана тамашалап айтып калышат.
өзүң эле аткарып салсаң болмок экен, биз кыйнабай депчи. Башка актердун ордуна, э? Башка актердун ордуна. Үн коштоодо ошол кээде бир актердун үнү туура эмес болуп калып, башка актерду коюуга туура келип калат, эми баары ушундай случайлар болот да. Баягы менин билишимче, кино индустриясы аябай баягы абройлуу тармактардын бири эмеспи Кыргызстандачы? Мисалы, Советтер Союзунан бери эле мыкты тасмаларды тартып келген, жана бүткүл Азия, бүткүл дүйнө жүзү боюнча мыкты орундарды алып фестивалдардачы. Анан сиздин билимиңиз боюнча да сурагым келип атат. Бул абройлуу индустрияга киргенде да билим керек да, туурабы? Ооба, мен КГУста университетинде бүткөм, мурун КАСИ деп аталчу, ошол жакта информатик звукорежиссер деген бөлүмүн бүткөм. Ал убакта ошол азыр аркы заманбап аркы компьютер менен байланыштуу болгон үчүн атайын ошондой бир Москвада бир базасы менен келген экен. Мен ошол жакты бүтүп 5 жыл окудум. Мындай жогорку окуу жайды ошол жакты бүтүп, анан кийин ушул жумушту аркалап кеттим да. Ал кезде чыгармачылыктан алыс болчу турбайсыздарбы анда, э? Көбүнчө ушул техникалык жакта болгон. Жок, бизге ошо техникалык жактан беришет, нотаны сөзсүз билиш керек, деген ырдаганды, инструмент ойногондорду ошолду билиш керек. Анан бара-бара ошо 3-4төн баштап уже чыгармачылыкка кырынан уже кире баштадык да, котормо боюнча. Кыргызстанда үн коштоочуларды тааныйбы, баалайбы, деги деңгээли канчалык жакта? Үн коштоолорду эми актерлор бааланат, анан кийин негизи көбүнчөсү биз кадр артында болуп калабыз да, көп көрүнбөй калат, анан кийин бааланат. Эми өзүбүздүн кругубузда ошо билген адамдар эле чыйнап айтып калбаса, сырттагылар эми кишилерге кызыктуураак актер сүйлөгөндөр болуп калат да. Баягы сизди баягы угуп жүргөн, үнүңүздү таанып калган адамдардан кандай комментарий алчу элеңиз? Деги эле досторуңуздун арасынан, мисалы бир тасманы үн коштодуңуз да, бул жерден Марс кандай озвучка кылдың деген сыяктуучу мисалы. Сөз болот, кийинки күндөр көбүрөөк болуп баштады, себеби жумушуң көп билип баштап кеткен, көп киноду жасай баштаганда уже ар кандай ар бир кинодо, ар бир коштоолордо айтылып башташат. Мурункусунан мындай болсоң, мында жакшы болуптур, мында бир аз начар болуп калыптыр депчи. Ошондой сөздөр көп болот. Жакшы гана сындар болуп атам да. Мыкты. Россияда баягы Сергей Брунов аттуу актер Леонардо Ди Каприону коштойт, үн коштойт, баарыбыз эле билебиз. Ошонун официалдуу түрдө үнү. Сиздин оюңуз боюнча сиз кайсыл Голливуддук актердун ошо кыргызча үн коштойт элеңиз? Сиздин үнүңүз ошол кайсы актерго туура келет деп ойлойсуз? Эми кандай десем, мен көбүнчөсү ошо үн коштойм, мен үндү ошо актерлорду коштогондорду жазам да. Өзүңүз коштобойсуз? Мен коштойм. Мен жазам да үндөрдүчү, көбүнчөсү. Актерлор келет, мен пультта отурам, мындайча айтканда үн режиссермун да. Ошолорду актерлорду бир нукка бурам, мындай кылып сүйлө, тигиндей сүйлө депчи. Ошолорду жалаң технический жана ошолордун актерлордук чеберчилигин туура болот, туура болбойт дегенди ошонун баары мен көзөмөлдө болуп турам да. Ошол актерлордун арасында барбы мындай аябай таланттуу, ошол Голливуддук деңгээлге чыга турчу? Бер жагы дегенде эле Россияга барып ошол Сергей Брунов аттуу мыкты актерлор менен иштейт. Бизде бар, көбүнчөсү азыр жаштар арасында ушул эмеде көп болуп атат да. Көтөрүлсөк, кандай десем, таланттуулар көп чыгып атат, таланттуулар. Бирок машыгыш керек жана окуш керек да. Ал үчүнчү жеке студияда өздөрү мындай сүйлөй берет, бирок студияга келип жана профессионалдык деңгээлде ар бир интонация, дикцияларды сүйлөп, ошол убакта актерлор менен туура сүйлөгөндү, ошолордун баарын сезиш керек да, ошого окуш керек, бир аз машыкса, буюрса чыгат, жаштардан албетте азыр көп болуп атат да. Ошол үн коштоочу актердун сапаттары боюнча айта кетсеңиз. Сиз баягы үн режиссеру катары аларды башкарасыз да, туурабы? Ооба, туура. Аларды үйрөтөсүз деги эле. Анан сапаттары боюнча айта кетсеңиз, кандай сапаттарды алыш керек? Балким биздин телегөрүүчүлөр арасында ошондой үн коштойт элем деген актерлор бар. Сапаттуу болгондо эң биринчиден кандай деп айтсам, так сүйлөш керек да. Так сүйлөш керек. Жана ошо дикциялары туура болуш керек, дыханияы туура болуш керек, анан таланттуулук, чыгармачылык керек. Фантазия дегендей. Ошолор болсо, калганын уже
мындай бара үйрөнүп окуп үйрөтүп алат да. Эң башкысы ошол да. Мыкты. Марс мырза, анда биз сиз менен аябай эле көп сүйлөшүп, маек куруп отура бербей, Жөгүлүк тасмасынын трейлерин да көрө жатабык. Андыктан кийинки биздин убакта Жөгүлүк тасмасынын мыкты трейлерин сиздерге тартуулайбыз. Ата, мектептің ремонтына 200 сом беріш керек. Ертеңде қойшы. Күннің бала ертеңде үйреспе. Қанан, сен шылтыңды алшы. Ай, анақтасын апасы жолын. Жексен, сен мектепті мықты сытырбайсың ғой? Шашпа, Жексен, шашпа! Карим менен сүйлөштүм. Ал сенин бала кылып алганга макулдугун берди. Атамчы, ал мен өлүп қалбайбы? Трактордың қарызын құтылам дейбі? Құтылады. Менин туура сууда бир досум туш ото берген тап. Ал аябай бай адам. Эгерде сен биринчи келсең, бир топ маселелериң чечилип калат. Кечтин кезекчиси Адилет Каиров. Мынакей Жөгүлүк аттуу мыкты тасманын трейлерин көрдүк. Бул жерде трейлерде болгон ушул үндөрдүн баарын, музыкасынын баарын бизде конокто Марс Түгөлөв аттуу мырза жасаган. Мыкты. Аябай жакшы баягы звукосопровождение деп коет эмес боюнча. Сиздин оюңуз боюнча акыркы жылдары Кыргызстанда аябай эле көп тасмалар чыгып атат. Анан мыкты ошол үн жагынан тасманы белгилей кетсеңиз. Бир эле эмес, эми 3-тү тандап коелук. Мыкты үндөрдөн, биздин тасман тартылгандардан. Саякбай кино тасмасы бар, Эрнис Байга таскан. Ошол мыкты үн жазылган. Мыкты да. Курман жандатканы белгилесек да болот. Айтор азыркы кинолор көп. Кентар кино тасмасын коштоп болот, Актан Арымгат. Эми үчөөдөсү ошол. Негизи көп да, азырча уже үн жагынан көбүрөөк уже сапатка өтө башташты. Маани бере башташты да. Маани бере башташты, туура айтасыз. Звукорежиссердончу? Сизден башка дагы мыктылар барбы? Мыктылар бар, албетте. Бизде улуу агабыз бар, байкебиз бар. Ошо үндүн эң мыктылары. Бакыт Ниязалиев деген байкебиз бар. Ошо бизге дагы азыр устат болуп, бизге үйрөтүп жүргөн, жол көрсөтүп жүргөн байкабыз бар, Бакыт Ниязалиев. Жана мен да койбойм. Дооба, туура. Үчүнчүсүчү? Үчүнчүсү, экинчиси Бакыт байкен. Жок, биринчиси Бакыт байкен аш керек сөзсүз. Эми экинчи, үчүнчүдө месте деп коюп айта албайм, кичине алысмын, себеби деген ар ким ар кандай жагат. Мен биринчи, экинчи, үчүнчү деп кое албайм, бирок Бакыт байке, жанагы Калыбек деген дос балам бар тоже, Калыбек Шерниязов деген. Мен айталы көп эле аз жагынан чыгып келатат, бирок чыңы азыр астылардан биздин үчөөбүз десек жаңылышпайм го дейм. Азыркы учурда кинотеатрларга барганда аябай тренд болуп кетпедиби? Синематика депчи, мисалы, аябай мыкты профессионалдуу үн коштоо деп. Сиздин оюңуз боюнча Кыргызстан ошол деңгээлге качан жетет? Үн жагынан. Үн жагынан ал ошо мыкты деген Dolby деп коет да, мындайча айтканда. Dolby системасы, Dolby Surround деп коет. 5.1 же 7.1 деп айтылат. 5.1 деген элдер 5.1 түшүнбөй алышы мүмкүн, түшүндүрүп кетейин, мындай 5 колонкадан чыгат да. Мисалы, машина биринчи планда кадрда келатып, артка өтүп кетсе, ошол үн бул жагынан келип артка чейин өтүп кетет, арттан да болот да. Мисалы ошондой да.
ошондой болот да. Же машина оңдон солго өтсө ошолор дегендей. Артта үн чыкса, арттан мылтык аткан үн чыкса, мисалы арттан үн чыккандай, арттан чыгыш керек. Ошол ортодо колонка болот, эки четинен дагы артында эки болот да. Ошол 5-1 болуп эсептелет. Ал деңгээлге биздикилер эми буюрса ал үчүн кинотеатрлар ошондой болуш керек да. Бизди кээки кинотеатрлар бизге кыргыз киносунда стерео залдар болуп, кичинекей залдар берип калып атпайбы? Ошого байланыштуу стерео болуп калып атат. Бирок 5-1 системасы бизге буюрса келген, жасалып атат. Себеби биз фестивалга кетчи кинолордун требования бар да атайынчы. Стерео же 5-1 ошондой. Ошолор жасалып атат да буюрса. Мен жазып атам дегенде мисалы кыргыз фильмдин базасында мисалы буюрса 5-1 жөгүлүк тасмасы ошол жасалган да. Мыкты. Анан кээ бирде байкап калам да тасмаларды көргөндө кыргыз тилинде. Мисалы актер сүйлөп атат. Кыргызча эле да. Анан үстүнөн дагы үн коштоочу актер да сүйлөп атат да. Балким өзү эле актер өзүнө өзү баягы үн коштоп атат. Бирок бул ушунчалык дал келбейт да. Өзүнүн ошо айткан сөздөрүнө, эмоцияларына. Анан ушундай көйгөйлөрдү кантип чечсе болот сиздин оюңуз боюнча? Бул албетте бул чоң режиссердун тарткан тасмалар эмес. Бул баягы жаңы баштап келаткан мисалы же баягы орточо деңгээлде тартып жаткан режиссерлордун тасмаларын айтып атам. Бирок чындыгында эле көп да Кыргызстанда. Өзүңүз деле байкайт болушуңуздар керек. Туура. Ал үчүн эми кандай десем, биринчиден актерду туура тандаш керек да. Актерду кээкилер мисалы көбүнчө учурда мындай болот. Актердун келбети туура келет, бирок сөзүнө жагынан, эмоция жагынан бере албашы мүмкүн да. Ал убактарда андай вопросторду мындай алып чечилет. Кайра коштойбуз ошол үндү. Бирок башка актер да. Башка бирөө коштош керек да. Ага кастинг кайдым катары эле үн кошто кастинг жарыялайбыз. Мисалы мен тартылып атам, бирок менин үнүм башка актердун үнү менен чыгат да ошондо. Ошондо башка бирөөнүн актердун үнү. Бирок ошого байланыштуу, ошого жараша силердин үнүңөргө жараша атайын ошол возраст мисалы ошол курактуу болуш керек. Кандай айтсам, үн тембрлары, вес мисалычы, килограмм салмактары ошолор дал келиш керек да. Ошолорду көбүнчөсү эске албайт да. Ошон үчүн ушундай туура эмес мындай үн коштоолор чыгып калат да. Мыкты баарыбыз эле билебиз, баягы мыкты бизде режиссер бар, Эрнест Байкейден тышкары. Алардын тасмалары чынында мыкты баягы үн коштоо менен чыгат. Бирок ошол эле учурда жаңыча чыгып аткан кичинекей чакан кино студиялар бар бизде. Ошолордун баягы көрүп калган болушуңуздар керек. Алардын да тасмаларын кээде мыкты тасмалар чыгат. Анан үн коштоо боюнча как звукорежиссер катары оюңуз кандай? Жакшы дейм, бирок кийинки мен азыр ошо кийинки чыгып аткан чакан студиялар менен айтып аткандай мен көбүнчөсү иштештим да. Азыр деле иштешем. Өзүңүз түзүп берткенсиз да ошол. Ошолду өзүм түзүп, өзүм иштейм. Алар да жаңы чыгып келаткандан биз көрүп, алар уже кандайча айтканда ошо жаңынан ортодон чыгып келаткандар, алар да өсүп, анан мондай иштесек, кандай иштесек болот деп биз да айтып беребиз. Ошо жанагындай маселелер болбош үчүн кайра анбар эле расходко туура келет да. Актер жакшы сүйлөш үчүн, окшошпой калбай жакшы болуш үчүн ошонун баарын биз айтып беребиз. Башынан мондай кылыш керек, мондай туура тандаш керек, техникаларды, актерлорду депчи, профессионалдар менен иштесеңер туура болот депчи. Анан азыр жакшы иштешип атабыз. Буюрса ал эми өсүп келе аткан кийинкилер да өсүп келе атат. Эми аларды дагы буюрса эми бара жакшы болот деп ойлойм да. Мыкты. Анан кийинки суроо ушул кыргыз фильмге болсун. Кыргыз фильм киностудиясында акыркы учурларда кандай жаңылыктар болуп атат жана ошондой эле кандай көйгөйлөр болуп атат? Ошолор боюнча айта кетсеңиз. Жаңылыктардан кыргыз фильмге эмес, негизи эле кыргыз киносуна 80 жыл быйыл. Биз үчүн чоң дата. Куттуктайбыз. 80 жылдык буюрса рахмат. Бардык сиздин кесиптештериңизди. Кесиптештерибизди жана бүткүл эле кыргыз элин куттуктайбыз. Кыргыз киносуна 80 жылдыгы менен юбилейдик дата болуп атат. Эң чоң маареке, жаңылык ошол болуп атат. Жана кино тартылып атат. Буюрса Сагынбай кино тасмасы тартылды, ал монтажда болуп атат. Жана Актан байке, Актан Армат байкебиздин жана Эсимде деген кино тасмасы тартылып атат. То есть тартылып бүткөн, бирок алар пост продакшнда окот. Үн коштоо, ошол эле кайра эле мен ошону иштеп атам. Жана монтаждоо өндөрү, даректүү тасмалар көбүрөөк тартылып атат. Мисалы Болот Шамшиевдин, мисалы ошондой сыяктуулардан жаңылыктардан.
Көйгөйлөр дегенде эми кандай десем, көйгөйлөр көбүнчө директилер жакшы билмек, бирок биздин айта келгенде эми бүт эле жактоош керек. Азыр пандемия болуп, кичине эки жактан кармалып, каражат маселесинен жана техникалар бизге алынса, жаңыланса абдан жакшы болмок да. Чындыгында сиздин дагы жумушуңуз кеңейет да. Жумуш мүмкүнчүлүктөр пайда болот. Жана мүмкүнчүлүк көбөйөт. Сырт жакка чыкканга дагы жана башка өлкөлөрдөн бизге дагы келип, иштетүү максатында аренда кылганга абдан оңойбек да. Мыкты. Анан бир тасмага канча убакыт кетет үн коштогонго? Эгер тартуу учурун эсептесек, мисалы 1 ай же 1,5 айда тартылат, ошол убакыт кетет. Жана андан кийин монтаждалат. Ал монтаж бүткөндөн кийин бизге берилет, үнгө мисалы мага берилет. Үнү жок ошондо тасманын, э? Үнү жок болот. Камерада жазылган үнү болот. Мисалы рабочий звук деп коет. Анан кийин аны площадкадан жазып келген, мен өзүм жазып келгендерди кошом, же үн коштойбуз кайра. Мисалы кол көтөргөндө үн чыккан, койгон бар, э? Ошонун баары. Кол көтөрүлгөн, баскан, чай ичип аралаштырган же басып кеткен үндөрү, машинанын келиши, ошонун баарын кайра жазылат да. Эгер ошо тартуу учурунда жазылса, анда оңойрок болот. Жана аны да кошобуз да постпродакшн атайынчы. Эгер ал убакта тартуу учурунда коюлбай калса, жазылбай калса, анда ошонун баарын кайра жазууга туура келет. Үн коштогондо мага аябай кызык болуп атат. Кантип кыласыз мисалы? Мисалы ат чуркап баратса. Деппи? Мен атайын мисалы аспаптар бар. Аспаптар бар. Атайын ошондой спецтер бар, шумовой оформление деп коет, орусча айткандачы, шумовиктер деп коет. Атайын камера болот, то есть микрофон болот, атайын жерлер болот, мисалы ошондой үндөр. Анан аспаптар болот, тоголок бир өзүм кандай айтсам, аны айтышта кыйын, элестетим. Тоголок аттын теге туягындай болгончу. Ошону көрүп, ошо адис тил жактан көрүп, наушниктен көрүп, ошону коштойт. Мисалы, ээрин өзүнчө кылат, ооздуктарын өзүнчө, эри жабдыктарын ошол өзүнчө болот, баардык. Ошонун баарын мен угуп, ошону кошуп, анан ошондо үн чыгат да. Ал жерде мисалы ат чуркап келатат, ал балким шамалда чуркап келатат, кышында, жайында ошолордун баары коштолот. Аттын кээде кичинелеген кошууга туура келип калат дегендейчи, ошондой да. Ошонун баарын өзүңүз кыласыздар. Эми өзүм мен жасам, ооба. Бизде бир Сүйүн байке дегенибиз бар эле, бакшы жакын арада эле өтүп кетти дегенде профессионал киши болчу. Ошолордон биз үйрөнүп калдык, буюрса. Азыр өзүбүз коштоп атабыз, анын баарын өзүм коштоп атам, жана атайын адистер бар, тоже коштолот да ошондой. Канча жыл болду ушул индустрияда жүргөнүңүзгө? Мен жалпысына 10 жылдан ашты. 10 жыл, 11 жыл болуп калды го дейм эсептесем. Бул жакта, бул тармакта иштеп атканыма. Орто жолдон ар кандай үндөр болду. Монтажер болуп кетесемби, же оператор болуп кетсемби деп, бирок кайра үн деп, ушу үн жагынан себеби маселелер көп болчу. Ошон үчүн өзүмө да жакты. Ошон үчүн анан үн режиссер болуп калып калдым буюрса. Өйдө да айткандай эле өзүңүз КГУстадан билимиңиз бар экен. Анан азыркы учурда Кыргызстанда ушундай звукорежиссерлорду каяктан даярдайт? Же көбүнчөсү өзүнөн өзү үйрөнөбү? Жок, искусство университети бар, мамлекеттик. Бүйүсар Бешин албатында. Толугу менен билимди ошол жерден алса болот. Ошол жактан билим ошол жакта окутат, жана ошол жакта мен сабак берем. Өзүм да сабак берем, уже 3-4 жыл болдай болуп калды. Жана жогоруда айтып кеткен Бакыт агайыбыз да, Бакыт байкебиз да сабак берет. Атайын 5 жылдык окутуп турган үн режиссер деген кафедра бар, ошол жакта окушат, окушактан бүтсө болот да. 10 жылдан бери канча тасмага звукорежиссер болдуңуз? Көп эми эсептесем аябай көп. Санайлык эми. Мыктыларын алалык. Мыктылары десем, эми биринчи баштан баштап кетейин, чоңдордон бириси Салам Нью-Йорк тасмасы. Ооба, биринчи тасмаңызды албетте эсиңизден чыга элек. Эң биринчи тасмам толук метраждуу тасмалардын бири бул ким Санжар Абдыжапаров деген Эрис байкенин баласы, ошол Дорога в ад орусча названиесі, Дорога в ад деген кино тасмасын ошондо жасагам полный. Жана ошонун мастер-классы бар болчу, ошол жактан ачып, ал жактан да бир мыкты үн режиссер болгом. Биринчи жасагам, жана биринчи сразу эле диплом алгам. Андан кийинкилерден кайсы, мисалы Марат Сарулу агайыбыздын Мария кино тасмасы, Руслан Акундун киносу, ошо Жөгүлүк, Шамил Жапаров агайыбыздын даже ошо Эл кайда көчөт кино тасмасы. Эми мындай эл көрүп жүргөн мындай кинолорду айтсам, Супер кудалар кийинки чыгып келаткан, Жер тоголок деген сыяктуу кино тасмалар, Көк салкын, Ак салкын, ушундай. Эми айтор көп эле негизичи.
Салам Нью-Йорк. Салам Нью-Йорк. Салам Нью-Йорк. Алда 2012 жылы жасалган, жана ошо менен номинант болгон, бирок Акылбирске. Азыркы бирок тилекке каршы ал убакта башка бир алынып калган. Эми Кудай буйрса ошентип отуруп, быйыл алып отурабыз Акылбирсти. Ошо жөгүлүк тасмасы менен. Мыкты. Анан 10 жылдын аралыгында бир 100дөн ашуун болду ошко тасмалар. Ооба. Эң көйгөй жараткан тасманы эстесеңиз, үн жагынан, үн коштоо жагынан. Аябай көп убакыт жана нервтериңизди, күчүңүздү алып дагы ошол болгон жагынан көйгөй жараткан. Эми ар бир кино көйгөйлүү болот, бирок өзгесин сүйсөң жеңил эле болот дегенде кайра ошол эле очодочу. Көйгөйлүү андай деле аябай деле болгон деле жок. Бир кичине көйгөй эмеде болду. Киматкан Илек кино тасмасы болгон. Султан Раев агайыбыз тарткан, Жамал Сейдахматова апабыздын юбилейине каратачы, бул Мурза кызлар тарткан. Ошондо кичине көйгөй болгон да, ошондочу. Бирок жасадык да. Техникалык жактанбычы кандай? Техникалык жактан кичине көп учура тартылып калды. Убакытсыз көпкө созулуп калды да. Бир жума тартылып, кайра көпкө жүрүп калып, кайра 2 жума тартылып, 4-5 күн тартылып, ошол убакта мындай бир нуктан чыгып кетесиң да. Ошондо кичине көйгөй болгон да. Бирок чечтик ал көйгөйүн дегендей. Мыкты. Анан 10 жыл аралыгында мисалы режиссерлордо көп камералар пайда болду, алмашылды, баягы эволюция болду техника жагынанчы. Азыркы учурда көп эле студиялар бизде Red-ке тартышат, мисалы, Red аттуу камерасына жон Sony Alpha, Blackmagic ар кандай. Мыкты картина чыгыш үчүнчү. Үн жактан техника дагы ошондой эле өсөбү? Же сиз 10 жылдан бери колдонуп жүргөн техника менен азыр деле колдоносузбу? Негизи үн жагындагы техникалар жакшы мыкты сапатта бир жакшы алып алсаң, ал бир 10 жыл, 15 жыл жөн эле иштеп берет да. Бирок өсүп атат. Алдагы ошо Red Sony камера сыяктуу жыл сайын өсүп атат. Сапатта көбөйүп атат, жана конкуренттер да көбөйдү, аябай. Бирок жакшы техника алсаң, ал бир 10 жылга жакшы колдонсоң, жакшы эксплуатация болсо иштеп берет да. Сиздин күнүмдүк баягы убактыңыз боюнча айта кетсеңиз, жумушуңуз боюнча кандай башталат күнүңүз, кандай бүтөт? Канчалык деңгээлде үндүр сизди коштоп турат Бишкек шаарында, Ызы чууда? Бизде эми кино жаатында иштегендер, чыгармачыл адамдарга эми график деле көп боло бербейт да. Биз жаңы жыл күнү деле иштей беребиз, түнчүндө деле элдер эс алып атса биз иштеп атабыз дегендечи, ошондой да. Эртең менен ойгон туруп эле сразу студияга барабыз. Студияда отурабыз, бир атайын кечке отура бересиң ошол жактачы. Кээде чыкканга убакыт жок болуп калат, түн бою отурасың, тамактанууга бир барып келесиң, чыксаң эле ол түн да уже болду. Кетүүгө туура келет, кайра кетесиң, айрыктайсың, ошондо болуп калат. Үйгө барганда же кээде машина менен же такси менен баратканда радио же бир нерсе уккуң келбей калат да. Ушунча чарчап каласың, кулак чарчап калат да, мээ чарчайт. Ошондой кыйын эле мындайча. Ызы чууга чыдабайт экенсиз да? Ызы чууга аябай чыдабай кетем. Эми чарчаганда чыдабай каласың албетте. Күнүнө бир сөз деле бир 120 жолу, кайра 200 жолу эле угу берсең бир сөз делечи, кайра себеби техникалык жактан болушуң керек да. Анан кичирейтип жасаганга да туура келбейт, себеби кинотеатрда катуу болот да. Ошон үчүн ошондой деңгээлде катуу кылып алып бир 5-6 саат иштегенде уже чарчап каласың. Ал эмес 2-3 саат бир музыка окусаң башың ооруп кетет, ушундай сыяктуу да. Ооба. Студент кезиңизге түнкү клубтарга болуп жүрбөңүз? Эми албетте болобуз да, жаш кезде болуп турат. Эми ал жакта көп студент кезде жүрө берип, андай нерселерге көп маани бере берчү эмессиң да. Анан кийин бир аз иштеп калгандан кийин анан азыр көбүрөөк шум жакка жүрүп калганда уже тынчтыкка бара баштайт экенсиң, бирок кээде тынчтыкта ошо керек болуп калат да. Бул сонун берген себеби мыкты звукорежиссердо сиздейчи жакшынакай слух болуш керек да. Анан бул баягы бир келип калчу эле нерсе эмес деп ойлойм да. Бул баягы табияттын берген күчү да. Анан ошо кичинекей кезиңизден бери эле баягы кулагыңыз мыкты угуп калганбы деп ошон үчүн бердим да суроонучу. Аябай кызык болуп кетти да. Ооба, жок. Мен деле маани берчү эмесмин бугачы. Мен деле ойлоп турум, ушу үн режиссер болуп кетем же ушундай болом депчи. Анан ошол жакка тапшырып, ошол кесипке барып, информатик болом деп жүрүп, бирок музыкага, чыгармачылыкка кичине жакыным бар болчу, өзүм жакшы көрчүм. Бара-бара бирок бул слух өстүрөт да, өсөт бара-бара.
То есть ырдаганда да вокал боюнча деле айтышат. Бара слухту өстүрүш керек деп кайра ырдап атып вокалга карап ошол сыяктуу эле бул үндү мен кичинекей кезимде мурун кичинекей кезим эмес бала кездеги студент кезде эле көп нерселерге мания берчү эмесмин. Азыр көп жакка барганда эле бир жерге коруп калсаң тиги чымчык тияк чыгып атат карачы кандай сонун деп уже байкап каласың. Студиядан эмнени байкадыңыз киргенде? Студиядан техникалардын үндөрү биринчи очередь шум деп коет, белый шум деп коет, атмосфера. Ошол кондёрдун үнү, эми бир жакта техника көп жакта ошол угулат кулакка эң башкысы мага. Эң башкысы могул үн деп кайсы кондёрбу же кандай охладительби ошондой сыяктуу мага азыр кулакка ошол угулат. Бул да жана акустика албетте бул жакта жакшыраак экен. Жакшы экен, бул жерде. Биздин звукорежиссерлорго дагы отдельный комплимент Мыкты мырзадан. Аябай тажрыйбалуу Марс байке бизге конокко келди. Чоң рахмат, сизди куттуктайбыз. Бул сыйлыктар бир гана эмес, кийинки эфирлерде ушул столго сыйлыктарыңыз толуп эле калсын. Кийинки эфирлерге да келип туруңуздар. Рахмат сиздерге чакырганыңызга дагы ийгилик. Көп жакшы эфирлер чыгара бергиле. Чоң рахмат. Эң башкысы ден соолук дейлик, Рахмат. Бизде конокто Марс Түгөлов, Төлөмүш Акеев атындагы Кыргыз фильм киностудиясында үн режиссер, жана ошондой эле жакынкы Жөгүлүк тасмасында дагы звукорежиссер. Ошондуктан мыкты тасмаларды көрүп жүрүңүздөр, жана ушундай мырзалар бар экенин билип жүрүңүздөр. Биз эфирибизди улантабыз, алдыда мыкты сюжет. Кечтин кезекчиси Адилет Каиров. Көрүүчүлөр, сиздер менен бүгүнкү эфирде мен Адилет Каиров болдум. Бүгүнкү эфирге бизге кошулуп, ушундай жакшынакай маалыматты, жакшынакай биздин мыкты инсандар менен таанышып, эфирдин аягына чейин болгондор үчүн чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, эми биз эфирибиз аягына чыгып отурган учуру, андыктан сиздерге дагы бир нече айта кетебиз. Эгер социалдык тармактардан көрүп жатсаңыздар, баардык биздин Instagram, Facebook жана ошондой эле Одноклассники баракчаларына катталыңыздар. Ошол жерден биздин мыкты жаңылыктар чыгып турат. Андыктан сиздерге жакшынакай маанай жана ден соолук каалайбыз эң башкысы. Жана ошондой эле айта кетчү нерсе, менин жакшынакай досторума, тааныштарыма Таев костюм магазинине ушундай жакшынакай костюм даярдап берген үчүн чоң рахмат, ыраазычылык билдирип кетебиз. Ошол магазинге барып мыкты костюмдарды алыңыздар. Күнүңүздөр жакшы өтсүн. Бүгүнкү жуманын башталышы, андыктан жуманын аягына чейин жакшынакай маанайда өткөзүңүздөр. Көрүшкөнчө, эфирде Адилет Каиров болдум. Бул TV1 KG телеканалы жана ошондой эле иш күнүнүн кечи теледолбоору. Көрүшөбүз, урматтуу достор.